Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Бизде кээ бир кардарларыбыз келип айтып кетет, мен досторум менен же тааныштарым менен кеңешсем, конок үйүн салайын десем, алар жок, сип панелден үй салсана гана болот, конок үй салса болбойт, чоң гостиницага жарабай калат деп айткан ой пикирлерди айтып кетишет экен. Ошол себептен биз азыр Бостериге келдик. Бул жерде болсо биз люксовый 3 этаж болгон чоң 440 квадратный метр болгон гостиницаны 2018 жылы кардарыбызга салып бергенбиз. Ошондон бери кардарыбыз бүгүнкү күнгө чейин 2023 жыл, бүгүн июнь айы, ушул күнгө чейин иштетип келатат. Эгерде биздин видеону толук аягына чейин көрсөңүз, биз сизге ички жасалгасын, ички планировкасын көрсөтүп, түшүндүрүп, жана канча сом кетет экенин дагы айтып беребиз. Мынакей биз азыр ошол конок үйүнүн Бостеридеги Залкарлуу болгон Залкар деген конок үйүнө келдик. Ички эмесине киргенде, участкасына киргенде, мынакей ушул жерге чакан атайын гүлдөрдү эгип, бул жерге болсо детский площадканы дайындап кетишиптир. Себебинде сиз эгер конок үйүн пландап жаткан болсоңуз, милдеттүү түрдө балдар ойночу жайындагы пландап кетишиңиз керек. Мындай эле жөнөкөй эле таштардан ушинтип сонун ташбакалар жасап кетсеңиз болот. Азыр эми биз болсо сиздерге бир азыркы учурда бир конок бөлмөсү бош экен, ошону көрсөтүп беребиз да. Анан бул жерде кардарыбыз иштетип атканда, нол жерге кылып, сонун кылып боз үйдө тигип берген экен. Эгерде чет мамлекеттен келип калган кардарыбыз болуп калса, ушул боз үйдөн тамак ичип, чай ичип, же болбосо эс алганга да мүмкүнчүлүк ачылат экен. Бул үйдүн планировкасы боюнча лестницасы сырт жагынан болгон, эки жак бетинен. Видеодон көрсөңүздөр болот. Анан ар бир бөлмөсү бири-бирине окшош. Азыр биз болсо сиздер менен экинчи кабаттагы бош бөлмөсүнө кирип көрсөтүп, түшүндүрүп беребиз. Бизде көбүнчө ушундай лестницаларды пландаганда, мындай жөн эле коридор типте лестница пландашат дагы, анан ал жер болсо адамдарга өткөнгө гана мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мынакей бул жерден көрсөңүздөр болот, биздики адамдар өтүп кеткенге да мүмкүнчүлүк алат, жана ошондой эле ушул эле площадкада мондай кылып чакан эс алып отуруп, ушул жерден кофе ичип, чай ичип, адамдар Кыргызстандын природасы менен, тоолору менен, көлдүн көркү менен суктанганга да мүмкүнчүлүк түзөт. Ошон үчүн архитектор менен иштегенде ар бир квадратный метриңиз иш тегидей кылып пландалып кетет. Бисмилла деп биз үйдү ачып, үйдүн өзүнө кире элеми. Бул жерден чымын чиркей кирбегидей кылсын деп мындай атайын тосуп коюшкан экен. Мынакей биз үйдүн негизги ички бөлүгүнө кирдик. Ички бөлүгүнө киргенде бул жерде көздөр көргөндөй жөнүнө арка турат дагы. Ушул жер бирок тамбурный зонасы болуп кетет да. Бул жерге кийим илгичтери бар экен, бут кийим тизгичи бар экен. Анан бул жерде ар бир неменикинде, бөлмөнүкүндө өзүнчө автомат турат дагы, ар бир точкага ушул жерден өзүнчө автомат келген. Бул жагында болсо бизде санузел бар. Мынакей өзүңүздөр кирип көрөйүн. Санузел кенен эле. Бул жерде душевой зонасы, бул жерде туалет, бул жеринде кол жууган раковинасы бар. Андан тышкары биз негизги үйдүн өзүнө киребиз. Өзүнө киргенде болсо, нол эркер болуп чыгып турган жери, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, видеонун сыртынан ушул жери чакан кухонный зонасы болуп берет. Ушул жерден кардарларыбыз тамак бышырып, чай коюп, бул жерден чай ичкенге мүмкүнчүлүк алат. Ошондой эле бул жерден нол өзүңүздөр көргөндөй столешница менен бөлүнүп турат дагы. Бул жак бети болсо уже гостиный зонасы. Мынакей телевизор турат, бул жерде диван турат, бул жерде телевизор турат. Кенен абдан бир ушул бөлмөсү 70-75 чарчы метрди түзөт. Тагыраак айтканда 73 квадратный метрди түзөт да. Андан кийин болсо бул жерде эки уктоочу бөлмө бар. Мынакей биз биринчисине кирсек, мунусу да кенен спальный комнаталар. Өзүңүздөр көргөндөй эки кишилик, мындайча айтканда, кровать кенен батып кеткен. Жана ошондой эле бул жерге дагы шкаф дагы баткан. Мынакей бир одноместный спальнялар эмес, бул эки местный спальнядан экөө бир бөлмөгө кенен батып кеткен. Бул биринчи уктоочу бөлмө, жана андан кийин болсо биз экинчи уктоочу бөлмөгө кирсек, экинчи уктоочу бөлмөдө дагы дал ушундай форматта. Мынакей эки уктоочу бөлмө, то есть эки кишилик спальнялардан экөө кенен чонон батып кеткен.
өзүңүздөр көргөндөй абдан кенен, бардыгы тең в рабочем состоянии иштеп жаткан бул гостиница бүгүн 27 июнь 2023 жыл биз келип кардарга видео тарталы десек, бир гана ушунусу азыркы учурда бош экен. Калганынын баарында кардарлар жашап жаткан учуру. Дагы бир жолу баса белгилейм, бизде кээ бир учурда баарыңыздар билгендей материалдын эч бир изилдеп көрбөй, тактап көрбөй, бирок бундан муну курганга болбойт, муну курсаң кыйшайып калат, жарабай калат деп айткан ой пикирлер көп болот да. Биз азыр силерге иштеп жаткан гостиницаны көрсөтүп жатабыз. Бул гостиница чакан эмес, бул гостиница абдан чоң, общий квадратурасы 440 квадратный метрди түзөт. Баса белгилейм, бул гостиницаны биз 2023 жылы салган жокпуз, же болбосо 2022 жылы салган жокпуз. Бул гостиницаны деген биз 2018 жылы салып бергенбиз. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат. Ошол себептен эгерде сиз да гостиница салам, чоң конок үйүн салам деп жаткан болсоңуз, ушундай сыяктуу кылып эле кенен чоң кылып салсаңыз деле, кадимки эле сиздин салган кирпич үйдөй эле кызматын кылып бере берет да. Болгон бир өзгөчөлүгү бат, арзан жана жер титирөөгө бекем, кышкысын жылуу болот. Айырмачылыктары ушундай. Баарыңарды кызыктырган суроо, эгерде сиз дагы конок үйүн салам деп пландап жүргөн болсоңуз, баарыңыздар билгендей азыр Ысык көлдө аябай курулуш кызуу жүрүп жатат. Эгерде сиз ушундай сыяктуу гостиница курам десеңиз, дагы бир жолу баса белгилейм, биздин курулуш технологиясы менен курганда биз 3 айдын ичинде сизге 90% деңгээлге чейин жеткизип тапшырып беребиз. Биздики долгострой болбойт. 1 жыл жүрбөйбүз базар кыдырып, ай сайын улам бир жаңы строитель издеп жүрбөйбүз. 3 айдын ичинде үйүңүздү биз офистен отуруп бир такташабыз да, такташкандан кийин архитектор бала сизге проектсын чыгып берет, сметчик бала сизге эсебин чыгарып берет. Чыккан эсеп сизди канааттандырса, биз курулушту баштап 3 айдын ичинде тапшырып бере алабыз. Балким сиз тандаган үй 50 квадрат метр болушу мүмкүн, балким сиз тандаган үй 100 квадрат метр болсун, 200, 300, 400, 450, 500 квадрат метр болсун, айырмасы жок. Биз бардыгына бирдей ошол сүйлөшүлгөн 3 ай ичинде тапшырып бере алабыз. Мисал катары ушул бүгүнкү обзордо тартылган видеодогу гостиница жөнүндө айтсак, албетте бул 2018 жылы салынган учурдагы бааларды бүгүнкү күндө актуалдуулугун жоготкон. Себебинде баарыңар билгендей материалдар күндөн күнгө кымбаттап жатат. Эгерде сиз бүгүн салдырам деп калсаңыз, ушул 2023 жылы салдырам десеңиз, эгерде ушундай квадратурадагы, ушундай чоң деңгээлдеги, ушундай люксовый деңгээлдеги гостиница салдырам деген ойдо болсоңуз, мисал катары под евроремонт деңгээлге чейин жогоркудай конок үйү 80 000 доллардан 100 000 доллардын тегерегинде айланып калат. Бунун ичинде болсо фундамент материал работасы менен, дубалы, межэтажный перекрытиясы, экинчи этаждын дубалы, потологуңузду жылуулап беребиз, крышаңызды жаап беребиз, ветровой карниз, водосток суу акчтарын баарын коюп кетебиз, үйүңүздүн бетин толугу менен кооздоп кетебиз, пластиковый терезелери коюлган болот, сырткы эшиктери коюлган болот, лестницасы жасалган болот, темир каркасы. Үйдүн ичине киргенде болсо электромонтаж бүткөн болот, сантехника бүткөн болот, вентиляционный система коюлган болот, дубалга болсо гипсокартон жапталып, апа-пакай шпаклевка тартылган болот. Биринчи этаждын полуна болсо жылууланган стяжка куюлуп, анын үстүнөн наливной пол куюлган болот. Сиздики болсо таза косметикалык ремонт гана калат. Дагы бир жолу басап белгилейм, 80 000 доллардан 100 000 долларга чейин. Так сумманы чыгарыш үчүн сиз биздин офиске келишиңиз керек, дагы отуруп архитектор менен проектини такташыңыз керек. Проектини тактагандан кийин сметчик менен 100 000 сомдук эшик коебузбу, 20 000 сомдук эшик коебузбу, же 50 000 сомдук эшик коебузбу. Терезеңиз ак болобу, күрөң болобу, алюминий болобу, фасадыңыз Технониколь компаниясынын Хауберги болобу, жидкий травертин болобу, сарташ болобу, жана башка ар бир материалды такташканда, ар бир материалдын өзүнүн баасына жараша суммасы чыгып келе берет. Ошол себептен курулушту башташтын алдында ийне жүйүнө чейин эсебин чыгарып алып туруп баштаганды биз сунуштайбыз. Эгерде конок үйүн салам десеңиз, кайрылыңыз, кызмат кылып бергенге даярбыз.